Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Хоффман деген адамдын өтө корккон абалда айлана тегерегин алактап карап, тамактануучу жайга киргенин көрөбүз. Көп өтпөй коррупциялык компаниянын жетекчиси анын маңдайына келип отуруп, Хоффман болсо корккон абалда эле өзүнүн сөздөрүн айта баштайт. Ал компания жөнүндө бир топ эле маалыматтарды чогултуп койгонун айтып, эгер бул маалыматтарды полицияларга өткөрүп бере турган болсом, анда эмне болоорун өзүңөр жакшы билесиңер. Биз сүйлөшкөндө акчаны мага берсеңер, мен силерге маалыматты кайтарып берип, ошону менен оозумду жаап калам. Жок, эгерде акчаны бербей, атүгүл менин өмүрүмө коркунуч жарата турган болсоңор, мен иштешип жаткан үчүнчү адам бар. Ал адамда бул маалыматтардын баардыгы көчүрүлүп сакталган. Силер мени өлтүргөнгө аракет кылсаңар эле, ал адам баардык маалыматтарды полицияга жөнөтүп салат деп айтат. Анда өтө коррупциялашып кеткен компаниянын жетекчиси ал адамга бир топ суммадагы сураган акчасын берип, силер бизге тийишпегиле, биз силерге тийишпейбиз деп, Хоффмандын колундагы маалыматтарды алат да жөнөп кетип калат. Хоффман да чыгып жөнөп кеткенден кийин ошол эле тамактануучу жайдан Аш деген адамдын да чыкканын көрөбүз. Көрсө, Хоффман айтып жаткан үчүнчү адам дал ушул адам экен. Аштын мындай иш менен алектенгенине бир топ болуп калып, өз ишине өтө так экенин да байкайбыз. Ал өзүнүн кардары болгон жанагы Хоффман деген адамды билинбей артынан күзөтүп, метродон да узатып барып, башка штатка аман эсен учушуна чейин көзөмөлдөп, ал адамдын коопсуздугун камсыз кылат. Албетте жашыруун тыңчыдай болуп иштеген Аш мындай иши үчүн аз эмес акча алат. Үйүнө келип эшик терезесинин баардыгын бекиткен Аш жанагы коррупциялашкан компаниянын жетекчисинен билдирүү алат. Ал Ашка силер ким болсоңор ошол болгула, бирок экинчи бизге жолобогула дегендей сөздөрүн айтат. Бир аздан соң Хоффман дагы Ашка байланышка чыгып, мен баардыгын силер айткандай кылдым, документтерди берип метрого түшүп жөнөп кетип калдым. Азыр менде баардыгы жакшы деп айтат. Албетте Хоффман Аш анын артынан жан сакчыдай болуп күзөтүп жүргөнүн байкаган эмес окшойт. Эмнеси болсо дагы алардын иши жакшы аяктап, экөө чоң суммадагы акчаны тең бөлүп алышат. Аш болсо компаниянын коррупциялык иштери жөнүндөгү көчүрмө маалыматты текчеде сактап, эски маалыматтарды болсо өрттөп жатканын көрөбүз. Ал эми биз кийинки көрүнүштө көчө аралап басып келе жаткан Сараны көрөбүз. Сыягы анын артынан белгисиз адам аңдып келе жаткандай. Ал нерсени эбак эле сезген Сара көрсө, бул жолу атайын чоң юристтерге келиптир. Ал келери менен эле өзүнүн сөзүн айта баштап, мен өз компаниямдагы өтө чоң коррупциялык ишти байкап калдым. Ал коррупциялык иштин айынан өтө көп адамдар жапа чегип жатышат. Мен керектүү далилдердин баардыгын чогултуп өзүм менен алып жүрөм. Жана да коопсуздугум үчүн маалыматтарды көчүрүп белгисиз жерде сактайм. Сиз бул боюнча мага жардам бере аласызбы деп сураса, өз компаниясы менен чоң согушту баштаганы жатканын көргөн ал юрист белгилүү компания менен ат салышуудан баш тартып, ага жардам бере турган башка адамдарды издеп көрүүнү сунуштайт. Сара болсо ага, эгер сиздей адамдар жардам бере албаса, анда мага эч ким жардам бере албайт го. Мен акыркы күндөрү өтө коркуда баштадым. Анткени компаниянын адамдары менин артыман ар дайым акмалашат деп айтат. Кыздын коркуп калганын көргөн ал адам Сарага, бирок сага жардам бере ала турчу адамдарды билем деп, ага бир номерлерди жазып берет. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип Сара жаңы батирди ижарага алып, дагы эле мени аңдып жүрүшөбү деп кооптонуп, терезесин кайра-кайра карайт. Аш болсо адаттагыдай таң эрте туруп, чуркап, ден соолугун чыңдап, өз иштери менен алектенип адаттагыдай күндөрү өтүп жаткан. Ошол күнү кечинде эле ага почтадан билдирүү келип түшүп, угуп көрсө, ал жактан жанагы Сара деген кыз сүйлөп баштайт. Сара Ашка, мен сиздердин ким экениңиздерди билбейм, бирок мага жардам аябай керек болуп жатат. Мен белгилүү компаниянын коррупциялык иштери жөнүндө маалымат жыйнагам. Бирок ал компаниянын адамдары азыркы күндө менин өмүрүмө коркунуч жаратып жатышат. Керек болсо менин унаамды да өрттөп салышты. Ар дайым менин артыман акмалашат. Эгер мен маалыматтарды компанияга кайтарып берсем, ал адамдар мени жайыма коюшабы же коюшпайбы билбеймин. Өтө коркуп жатам. Сураныч жардам бериңиз деп айтыптыр. Бир аз ойлонгон Аш дароо эле Сарага жардам берүүнү чечип, диспетчердик кызмат менен Сарага чалат. Айткандай, Аш өзүнүн кардарлары менен эч кандай түзмө-түз чалып байланышпайт болчу. Ал диспетчерлерге Сара менен болгон маекти жазуу түрүндө жазып, диспетчерлер болсо Сарага түздөн түз чалып, жазылган нерселерди кадимкидей
эле окуп айтып сүйлөшүп берчү. Негизи ар бир штатта мындай диспетчерлер бар. Диспетчер аркылуу байланышуу аш үчүн ыңгайлуу. Анткени диспетчерлик телефондорду эч ким тыңшоого ала албайт. Алар мыкты корголгондуктан коопсуз деп айтууга мүмкүн. Ошентип аш диспетчер аркылуу Сара менен сүйлөшө баштап. Сара болсо диспетчерге үйдүн жанында бир чоң унаа турат. Сыягы алар мени аңдып телефонумду да угуп жатышат окшойт деп айтат. Ал айткандай эле чындап эле ошол чоң унаанын ичинде Сараны тыңшоого алып турушкан болчу. Бирок корголгон диспетчердик чалуудан эч нерсе уга алышпай. Дароо эле диспетчерлер бөлүмүнө барышат да ал жактан кандайдыр бир маалыматтарды билгенге аракет кылышат. Бирок эч кандай жыйынтык болбойт. Анткени бул жердеги чалуулар, сүйлөшүүлөр абсолюттук түрдө эч кимге жарыяланбайт. Эми Сара эркиндикке чыгуу үчүн бардыгын аш айткандай кылышы керек эле. Бирок аш дагы аны менен толук кандуу иштеп башташ үчүн ага төлөнө турчу сумманын жарымын төлө деп айтат. Сара макул болуп бардыгын аш айткандай кыла баштап, акмалап жүргөн компаниянын адамдарын жазгыруу үчүн аэропортко барып башка жака учканы жаткандай түр көрсөтүп эле бардыгын аш айткандай кылып акчанын бир бөлүгүн баштыкка салып жөнөтүп жиберет. Ал эми башка бөлүктөрүн болсо почта аркылуу салып жиберди. Баштыктагы акчаны алган аш эч билмексен болуп эле аэропортто жүрүп, ал эми Сараны акмалап жүргөн адамдар болсо ага ким жардам берип жатканын билбей эле баштары ката башташат. Бирок аш бул кезде бардыгын аныктап, Саранын артынан аңдып жүргөндөрдү билгизбестен сүрөткө тартып алып жатты. Ошентип ишти бүтүрүп үйүнө кайтып келген Сара дагы эле тынчтана албай, ага жардам берип жаткан адам деги ким экенин, анын өңү түсү кандай экенин билгиси келип кызыгып баштайт. Бирок аш Сарага ар дайым диспетчер аркылуу гана байланышка чыгып, тасманын башында Кофманга берген убадаларды Сарага да берип, сиз эч кыжаалат болбоңуз, болгону менин айткандарымды гана так аткарып туруңуз, мен сиздин ордуңузга бул компания менен күрөшүп берем деп айтат. Көп өтпөй аш Сара бөлүп жөнөтүп жиберген маалыматтарды ар кайсы почталардан алып, документтер менен таанышып чыгып бардыгын даярдап коет. Эми Сараны компаниянын адамдары акмалап жатканы аз келгенсип, аш Саранын батиринин жанына жакындап келип өзү дагы акмалап баштайт. Акыры ал Сараны аңдып жаткан адамдарга түз байланышка чыкмакчы болуп, чоң унаанын маңдайына телефонду калтырып кетет да бир аздан соң ошол телефонго чалат. Кимдир бирөө таштап кеткен телефонго чалуу келгенин көргөн компаниянын адамдары телефонду алышканда аш аларга өзүнүн сөзүн баштайт. Бирок албетте аш бул жолу дагы диспетчер аркылуу чалат. Аш ал адамдарга силер Саранын артынан аңдууну токтоткула, аны жайына тынч койгула, анын чогулткан далилдеринин бардыгы менде, ошондуктан силер мени менен гана сүйлөшүшүңөр керек. Саранын бул жерде мындайча айтканда эч кандай тиешеси жок, ал жөн гана тынч жашагысы келет. Эми сөзөн ишке өтө турган болсок, силердин компания бизге $500 000 которушуңар керек. Ошондо гана чогултулган маалыматтарды өзүңөргө кайтарып беребиз. Макул болбосоңор эртең чогултулган далилдер тийиштүү органдарга жеткирилет жана да жаңылыктарга тез эле тарап, компаниянын ит абири тез эле чыгып калат деп айтса, компаниянын адамдары макул болуп Сараны акмалоону токтотушуп ал жактан жөнөп кетишет. Эртеси күнү болсо компаниянын адамы болгон Доусон ашка байланышка чыгып акчаны кайсыл дарекке жөнөтөлү деп сурайт. Даректи уккандан кийин Доусон акчаны салып, бирок дипломаттын бир бурчуна билгизбей бир аппаратты орнотуп коет. Ал эми аш болсо Саранын үйүн айланып аны күзөткөнү менен билинбестен ага жакындап кызыгуусу артып бараткандай. Анткени Сара дагы аштын ким экенин билгиси келип эле ар кандай суроолорду берип, анан да өзү жөнүндө айтып бере берчү. Анда кызыгып калган аш соц тармактардан Саранын баракчасында таап алып карай баштады. Ошол күнү кечинде Сара жооп бербей жаткандыктан аш тынчсызданып, анын үйүнө жөнөмөкчү болуп жатканда Сара өзү байланышка чыгып калат. Көрсө Сара жөн эле уктап калган болуп, анын абалын билүү үчүн аш диспетчери жок эле түздөн түз телефон чалган. Сара болсо диспетчер менен сүйлөшүп жатам деп ойлоп эле, чынында өзүнүн куткаруучусу менен сүйлөшүп жатканын билген жок. Алардын сүйлөшүүсүн компаниянын адамдары да дароо байкап, бирок аш тездик менен телефонду өчүрүп сим картасын чыгарып салганга жетишти. Доусон айтылган акчаны дарегине жөнөтүп, аш дагы бардык документтерди Доусонго жөнөтүшү керек эле. Бирок ушул жерден кызык иш башталып, Сара убагында ашка 3-бөлүктүн документтерин толук кетирбей койгон болот. Ал унутуп калганбы айтор бир шылтоосун айтып, ушундай маселе жаралып, эми аш Сарадан 3-бөлүктүн документтерин тезинен алышы керек болуп калды. Анда Сара кайрадан аштын айткандарындай кыла баштап, ал документтерди дүкөндөгү газеталардын арасына катат. Көп адамдардын арасында аны байкап турган аш болсо, сел-саякка $100 берип, ага роль ойнотуп эле газеталардын бардыгын чаштыртып керектүү документти алдыртып алат. Документ колуна тиери менен аш дароо эле метрого түшүп кетти. Ошол эле жерде акмалоого жетишип калган Доусон дагы документти алып кеткен ашты кармай албай калганы менен камерадан карап жатып эле аштын жүзүн ачып алганы калды окшойт. Бирок болбой эле аш бардыгы ишин так жасаган болуп, эми ал бардыгын даярдап койгон соң документтердин түп нускасын өткөрүп берүү гана калды. Сара аларга документтердин түп нускасын өткөрүп берип, аш болсо акчаны алып андан ары дайынсыз болуп кетээрин түшүнгөн Доусондун ачуусу келе баштайт. Ошентип тасманын башындагыдай эле көрүнүш кайталанып, Сара Доусонго маалыматтарды өткөрүп берип жатканда,
Аш аларды чекеден күзөтүп турмак. Эгер бир нерсе болуп кете турган болсо эле аш бардык документтерди полицияга жөнөтмөк. Бирок негедир Сара жоолугушу боло турган жерге келбей, кооптонгон аш ал жерден чыгып жашырынып жөнөп. Ошол замат эле ага Сара телефон чалып, алар сенин жүзүңдү билип алышыптыр, мага чалып абдан коркутушту. Эми менин эмес, сенин деле жашооң өтө коркунучта болуп калды окшойт. Бирок мени акмалап жүргөндөргө сыр билдирбей театрга бара жатам деп айтып коюп өчүрүп салат. Анда аш Саранын коопсуздугу үчүн дароо эле театрга жетип барып, көрүүчүлөрдүн ортосунда отурган Сараны көрүп, анан да чет жактан акмалап келе башташкан Доусондун адамдарын көрүшөт. Ошондо аштын аргасы калбай өрт коопсуздук белгисин иштетип жиберет да, ызы чууга түшкөн элди аралап барып, Доусондун бир адамын кулата чабат да Сараны ээрчитип качып жөнөйт. Ал Сараны таксиге салып өзүнүн аты Аш экенин айтып, Сара болсо эми гана куткаруучусунун жүзүн көрдү. Аш Сарага эми дээрлик бардыгы бүтүп деле калды. Сен болушунча жашырынып кет деп айтып аны метрого салып, эми гана Саранын коопсуздугуна ишенип үйүнө кайтат. Бирок көп өтпөй ага Доусон байланышка чыгып, Сараны кармап алганын айтып анын үнүн угузат. Аш Сараны жакшы көрө баштаганбы айтор бир аз өзүнөн чыгып, Доусон талап кылган документтерди алып эле айтылган дарекке барат. Анткени Доусон Сараны өлтүрөм деп коркуткан болчу. Аш аларга барары менен эле алар Ашты шокер менен уктатышып, бир кезде эсине келсе алар кайдадыр баратышкан болот. Ошондо Доусон Саранын башына тапанчасын такап, сен документтерди алып келбептирсиң, алар кайда деп кыйкыра баштайт. Ошондо айласы кеткен Аш өзүнүн үйүнүн дарегин айтып, бирок ошол эле учурда мушташты баштап жиберип, Доусондун бир адамын унаадан кулатып жибергенге да мүмкүн болот. Андан соң Доусон менен Аш кармаша баштап, ал эми колу таңылып турган Сара болсо, шокерди колуна алганга жетишип, эмнегедир Доусонду эмес, Ашты токтоттуруп салат. Ушул жерден таң калыштуу бурулуш болуп, көрсө Сара башынан эле Доусондун командасы экенин билебиз. Көрсө компания атайын аларга тоскоол болуп жүргөн Ашты кармоо үчүн Сара калп эле жабыр тартуучу катары көрүнүп, биргеликте ушул күнгө чейин Ашты тузакка түшүрүшкөн болот. Аш дагы эми гана Сарага алданганын түшүнүп, Доусон болсо Ашты өз үйүнө алып барат да ач деп кыйнай баштайт. Анда Аш ар кандай сыр сөздөрдөн турган эшигин ачып жатып, коопсуздук үчүн кылып койгон нерсесин иштетет да качып кетүүгө мүмкүн болот. Ага жетип келген Доусондун бир адамын уруп кулатып, анын тапанчасын алып андан ары качып жөнөгөндө аны унаа сүзүп кетет. Жаракатына карабай качып жүрүп отурган Ашка бир кезде Сара жетип барып тапанчасын такап, экөө ошол жерден тиктешип эле туруп калышат. Саранын көздөрүнөн жаштары агып ыйлап баштап, ал ушунчалык жаман иштерди алып жүргөнү менен ага жакшы мамиле кылган Ашты ата албайт эле. Буга чейин тапанчанын атылган оклору чыккандыктан полиция дагы ал жерге тез эле жетип келип, Сараны дагы Ашты дагы эки унаага салып алып кеткенин көрөбүз. Компания жөнүндө тиешелүү маалыматтарды, документтерди берген Ашты көп өтпөй күнөөлүү эмес деп таап бошотушат. Сыртка чыккан Аш баягы $500 миллион бекитилген жерден алып чыгып, Доусондун бекиткен аппаратын дароо таап алат. Анын дипломатын таштап акчалардын бардыгын өз баштыгына салат да, отуруп эми жоголоюн деп жатса, бир кызыктай эле белгисиз адамдар аны артынан жана алдынан карай башташат. Кайра эле Доусондун адамдарына кармалып калдым окшойт деп ойлогон Аш, жанагы белгисиз адамдар бири-бирине басып келип, жөн эле эски тааныштардан болгондуктан учурашып сүйлөшө башташат. Ошондо гана Аштын жүрөгү тынчалып, бул жолу да ишин так бүтүргөнүнө сүйүнүп жөнөп кетти. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.